Саламатсыздарбы, урматтуу энергетиктер. Бүгүн сиздерди чогултуп жаткан себебим энергетика системасында жүрүп жаткан иштер, реформалар жана тарифтер тууралуу сөз кылып талкуулоо болмокчу. Энергетика стратегиялык маанидеги, ошону менен бирге көйгөйү көп тармак. Анын азыркы кейиштүү абалы өзгөчө көңүл бурууну, кечиктирилгис чукул чараларды көрүүнү талап кылат. Жалпыбыз күбө болуп келгендей, бул тармакта проблемаларды чечкендин ордуна, тескерисинче проблеманын үстүнө проблемаларды үйүп, оңдоо иштерине деген шылтоо менен кредиттерди алышып, ал акчаларды ушул тармакка жумшабастан уурдап кетишип, натыйжада бүгүн энергетика тармагынын карызы 129 миллиард сомду түзүптүр. Ошого жараша көмөк чордондорубуз, линияларыбыз оңолгон эмес. Тескерисинче итке минип калган абалга келиптир. Бул акчалардын көпчүлүк бөлүгүн энергетиктер эмес, бийлик башында отурушкан атка минерлер уурдап кетишиптир. Бул маселе боюнча эсеп палатасына тапшырма берилет, изилдеп чыгабыз. Суунун башында олтуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Эми мындан ары бул системага бир тыйын карыз албай, тарифтерди өзгөртүү жолдорун колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Албетте, түшүнүгү тайыз же жакшы түшүнүп турса да популисттик кылып, эл үчүн күйүп пышкан саясатчы болуп көрүнгүсү келгендер массалык маалымат каражаттарынын беттерин бербей капталдан чыгышат. Тариф саясатын сындап. Анткени алар күздө өтө турган шайлоодо элдин добушун алуунун амалын издешет. Саясатчы алдыда боло турган шайлоолорду эске алып ойлонот. Ал эми мамлекеттик ишмер өлкөнүн келечегин гана ойлойт деген учкул сөз бар. Андыктан биз сиздер менен мамлекеттин келечеги үчүн коркпой иш алып барып бере берели, жыйынтыгы жакшы болот. Кийин көпчүлүк эл рахматын гана айтат. Мени санаа тарттырган, күндүр-түндүр түйшөлткөн бир гана ой бар. Ал ой 10 январдагы президенттик шайлоодо билдирилген 2021-жылдагы. Анан 11 апрелдеги добуш берүүдө экинчи жолу тастыкталган калың элдин ишенимин, үмүт тилегин канткенде актай алам деген ой. Кыргызстандын энергетика тармагы бизден мурунку муундардан мураска калган, ошолордун караандай мээнети, маңдай тери менен түптөлгөн эң зор байлык эле. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы эмнеге мындай өтө оор абалга туш болду? Эмне себептен анын терең кризиске батышына жол бердик? Эми аны канткенде сактап калабыз? Бул суроолор баарыбызды кыжаалат ойго салып, кабатыр кылчу суроолор. Энергетика тармагынын жаңгаш айткан мындай оор абалын көрүп туруп, көрмөксөнгө салган саясий кайтыгерликти, волюнтаризмди токтотпосок болбойт. Кыскасы, энергетика тармагын сактап калууга тийишпиз. Аны сактап калуу үчүн көптөн бери топтолуп, бирок чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүүнү ниет кылып, биз чечкиндүү аракеттердин баарына барууга даярбыз. Дагы кайталайын, энергетика тармагындагы көйгөйлөр эмнеден улам жаралды? Түз эле айтайын, 30 жылдан берки айрым атка минерлердин жеңил ойлуу саясий чайкоочулугунун айынан, эптеп эле уурдап калууну көздөгөн алдым жуттум мүдөлөрүнөн улам ушундай акыбалга кирептер болдук. Проблемалар өз маалында чечилбей, убакыттан кыйла уттурдук. Эскертип коеюн, биз эми мындай шалаакылыкка экинчи жол бербейбиз. Биз эптеп эле элди алдап, алагды кылуудан алыспыз. Ошол эле маалда биз болжоп, пландаштырып жаткан энергосистемасындагы реформалар эл журтка оорчулук келтирбей, залалы тийбеши керек. Маселенин ушул жагында дыкаттык менен карап жатабыз. Өлкөнүн саясий жетекчилиги жана энергетика министрлигиндеги жаңы команда бул багытта өтө маанилүү маселелер менен алып урушууда. Бирок бул жетишсиз. Энергетика багытындагы бүгүнкү жагдай бүгүн эле жаралып калган көйгөй эмес, башкаруучулардын 30 жылдан берки шалаакылыгынын натыйжасы экендигин туура түшүндүрүп,
алдыдагы иш-чаралардын маани маңызын элге жеткирүү үчүн бүтүндөй өкмөт, бардык министрликтер, акылы сергек жарандарыбыз жапатырмак аракеттенүүсү кажет. Бул максаттарды ишке ашырууга канчалык тез киришсек, буюрса жакынкы мезгилдерде суу таңкыстыгы, кычыраган кышкы суукта электр жарыгынын өчүп калышы сындуу терс көрүнүштөрдөн ошончолук бата арылабыз. Биздин пландарыбыз арбын, максаттарыбыз бийик, дымагыбыз күч. Ошол себептен биз келерки 2022 жылды энергетика жылы деп жарыялоону ниет кылып, атайын иш-чаралардын тартибин белгилеп жатабыз. Эми электр энергиясынын тарифи боюнча маселеге токтолоюн. Турмушу начар, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйын кылып, чектөөнү алып салалы деген сунуш бар. Учурда аз камсыз болгон 110 миң үй бүлө бар экен. Бул социалдык жактан камсыз кылуу мекемесинен алынган маалымат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен энергетиктер биргелешип дагы бир жолу тактап чыгышса, бул тизме дагы көбөйүшү мүмкүн. Тактап чыгуу боюнча тапшырма беребиз. Кубанычбек Апышевич, бул маселенин башында өзүңүз координатор болуп турасыз. Областтын губернаторлору менен байланышыңыз, алар айыл өкмөттөргө тапшырма берсин. Bir айдын ичинде, bir айдагы көптүк кылат, 15 күндүн ичинде жергиликтүү электр энергиясынын кызматкерлери менен, электриктер менен дагы бир сыйра айылдарды кыдырып, шаар ичиндеги жергиликтүү бийлик менен дагы байланышып, bir сыйра кыдырып, дагы бир сыйра тактагыла. Кирбей калган, тизмеге кирбей калган үй бүлөлөр болуп калышы мүмкүн, аларды сөзсүз киргизиш керек. Бул көбөйүшү мүмкүн, кошумча болушу мүмкүн да. Ушул тапшырманы сизге беребиз. Тоолуу жана жашоо шарттары оор алыскы райондорго 1 сом 4 тыйындан берип, чектөөнү жоюп салалы деген сунуштар бар. Ал эми жашоо турмушу Кудайга шүгүр үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушталып жатат. Чектөө алынат. Бирок суунун тартыштыгына байланыштуу кышкы мезгилдерде 1000 киловатт сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуштар бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиянын өздүк наркы ушул баага чыгып атат, 2 сом 29 тыйынга. Ушундай кылганыбызда дагы биз 2025 жылга барып, ошондо араң энергетикалык кризистен чыгат экенбиз. Эмне үчүн аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен алыскы тоолуу райондордо жашаган жашоо шарттары оор үй бүлөлөргө арзан тариф сунушталып жатат деген суроо жаралышы мүмкүн. Анткени 30 жылдан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен жетиштүү жашаган үй бүлөлөргө деле бирдей мамиле жасалып келип, бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен жетиштүү деңгээлде жашаган үй бүлөлөрдүн айырмасы асман менен жердей болуп калган. Мындан ары бардык тармактарда реформаларды жүргүзүүдө аз камсыз болгон үй бүлөлөр биринчи кезекте эске алынарына көңүл бурабыз. Генерация боюнча биринчи этап бул азыркы иштелип жаткан долбоорлордун аягына чыгуу. Бул Токтогул ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Учкоргон ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Ат башы ГЭСтеги реабилитация жумуштары. Андан тышкары Камбар Ата ГЭС 2-нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү. Бул кыска мөөнөттөгү азыркы жүрүп жаткан долбоорлор. Отрасль энергетики является государственнообразующей. Есть энергетика, есть государство, есть энергетика. Вот этот призыв мы должны во главе угла. Ответственность, безопасность, эффективность работы – это главное кредо наших патриотов, профессионалов. Хотел бы отметить некоторые особенности в связи с тем, что сейчас ситуация, думаю, требует этого. Наши энергосистемы, наши электроустановки расположены 82% выше 1000 метров над уровнем моря. Есть электроустановки, которые выше 3000 метров. Например, Токтагульская ГЭС Фрунзе, 207 километров. 4 перевала на высоте 3300. Единственная линия в мире, энергосеть проект в своем технико-экономическом основании сказал, самая сложная, трудная линия 500 киловольт в мире. Да, нужно, да, местных, как говорится, нужно поддерживать, но, извините, как-то нужно немного там порядок и наводить в Добыче.
Значит, они выпускают товарную продукцию. Значит, договор заключается. Значит, Кыргыз-Камур, государственное предприятие. И дальше 14, как говорится, еще каких-то вот этих фирмочек, которые вот этот уголь добывают. Если смотреть дальше, значит, качественные характеристики. Качественные характеристики, понимаете, нет у них своей, будем говорить, топливной лаборатории. Единственная у нас лаборатория, вот на ТЭЦ Бишкек, она по международным стандартам аттестована, все как положено. Но ведь производители этой товарной продукции, они же должны знать, что они получают, что они продают.